Эми социалдык тармактарда жала жаап, мазактагандарга айып пул салынат. Документке президент Садыр Жапаров кол койгон. Мыйзамга ылайык, эгер жала жаап, мазактаган аныкталса, жеке жактарга 20 000 сом. Ал эми мындай өңүттөгү маалыматтарды чыгарган медиаларга 65 000 сом айып пул салынат. Акыркы убакта адамдардын кадыр баркын тебелөө, жалган маалымат таратуу жана мазактоо кеңири жайылып, интернет айдыңында жоопкерчиликсиз мамиле күчөп кеткен. Бул өзгөртүүлөр ар бир жарандын абийирин коргоого, маалыматтык коопсуздукту камсыздоого жана адеп ахлакты сактоого багытталган. Ар бир адам интернетте дагы жоопкерчилик менен сүйлөп, башкалардын укугун сыйлоосу керек. Мыйзамды өткөн жылы 19 декабрда парламент кабыл алган. Ага ылайык укук бузуулар катталган учурда ишти милиция тергеп, соттор карайт. Буга чейин документ биринчи окууда каралып жатканда Орозбек Сыдыков мазактоо каралоо адамдын адеп ахлактык абалына жана өсүп келе жаткан муунга терс таасир этерин айткан. Мында учурда адамдар жабыркап, кызматтык репутациясы ден соолугуна зыян келтирген, же ошол учурда өзүнүн ден соолугуна зыян келтирүүчү, өзүнө зыян келтирүүчү жагдайларга баруу, же өз алдынча сот кылууга барган учурлары болуп, ал эми бул бүгүнкү күндө мыйзамдардын көп маанилүүлүгүнөн буларды далилдөө, аларга чара көрүү түйшүктүү болгондуктан ушул укук бузуулар киргизип жатат. Ал эми жалпы дүйнөлүк практикада айтып кетсек, биз укук бузууларга киргизип жатабыз. Европа, Франция, Германия, Бельгия жана АКШда дагы бул кылмыш жаза жоопкерчилигине кирет, жана ошондой эле жарандык тартипте да моралдык зыянды да келтирүүгө болот. Биздин кошуналарга келсек, Казакстанда укук бузуу, административдик укук бузуу болуп саналат, Өзбекстан, Тажикстан жана Россияда кылмыш жаза жоопкерчилиги болуп саналат. Коомчулукта бул мыйзам долбоору боюнча түрдүү кайчы пикирлер орун алып, документ сөз эркиндигин чектейт дегендер да болгон. Бирок мыйзам тескерисинче такталбаган, туура эмес маалыматтардын жайылышын бөгөттөйт деген пикирлер айтылууда. Кыргызстанда сөз эркиндиги деп эле, демократия деп эле, мындай башка чабып чектен ашып кеткен жагдайлар буга чейин орун алып келатат да. Ага баардык коомчулук күбө мисалы. Менин оюмча туура эле болуш керек, анткени мына эми чындап ошол маалыматты тактап, маалыматтын бышыктыгын, тактыгын эми мынакей талдап туруп кийин ушул коомчулукка жарыялай турган мезгил келип жетти деп ойлойм. Бир адамдын кадыр баркын жана жеке аброюн төгүүгө, мазактоого эч кимдин акысы жок экенин укук коргоочулар билдирет. Азыркы мыйзам ушундай аракеттердин алдын алат деп эсептешет. Бирок кайсыл сөздөр, кандай иш-аракеттер мыйзам бузуучулук болуп эсептелерин аныктап алган оң дешет. Ал эми кайсыл сөздөр мазактаганга же жала жапканга кирет деген суроолор пайда болуп атат да. Ошол учурда бүгүнкү күндө ал эми мазактаганга киргенби, кирген эмеспи дегенге бул эми экспертизага жөнөтүп, ошол языковая экспертиза деп коет, ошого жөнөтүп, анан жоопкерчиликке тартылыш керек болуп калат да. Ошол жактары бир аз кыйынлык жаратышы мүмкүн. Туура эмес жала жабып айткан болгон учурда дагы ошол экспертиза жок, кайсыл ушул мазактаган сөзгө киреби, кирбейби деп туруп, жоопкерчиликтен бошотулуп качып кетиши мүмкүн. Документке өлкө башчысы Садыр Жапаров 27 январда кол коюп, эркинтоо гезитине 31 январда чыгарылган. Документ расмий жарыялангандан 10 күндөн кийин күчүнө кирет. Аклай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.